Жанагы кылкылдап поезд баратса кылгырып көстөн жашаккан дегенде өзүңөр элестетип көргүлөчү дейт. Сонун поезд менен барасаң эмнеге көзүңөн жашагат дейт. Тияктан семент кирип атпайбы көзүбүзгө дейт. Кыймылдап поезд баратсаң ey кылгырып көздөн жаш тамган. Ашыралы Айтали, Эстебес Турсунали, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевдардын баарын жесте деп койчумун. Анткени баардын байбичелери нарындан болор эле да. Барып эле бир ырдасам эл дуу эле дей түшүт дейт айланай. Кетирбейт дейт. Дагы ырдадым да 3 жолу ырдадым дейт. Yaşırık şair şattangan, alısqa sapar attangan. Kıymıldap poyez baratsan ey kılgırıp gözden jaş tamgan. Tolkunun jire babanın, uçuna jetpes ananın. Uvara bolup kılçaktabay artımdın ulam kıradım. Bir buket güldü sunardan, güyüttü güçke kaptalgan. Salamat esen bargın debay uzatıp kaldın vokzaldan. Oylasam bolup göңүл şat, joluksak demin gayrabat. Teatr açıp jatkandan oy, narından жазган salamgat, narından жазган salamgat. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген bir кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Мурунку залкарлардын баары менен асты менен 20 жыл, арты менен 15 жыл, анын арты 5 жылдан иштешип калдым. Ашыралы Айтали, Эстебес Турсунали, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевдардын баарын жесте деп койчумун. Анткени баардын байбичелери нарындан болор эле да. Анан мен да тамашалап калчумун. Жанагы төртөөнөн кийин акын чыкпай атканда, ой чыгат. Бирок туура эмес болуп атат. Ошондой акындыкка жөндөмү барлар аялды алганда туура эмес алып атат. Нарындан алса эле баары эле төкмө болуп чыга келет деп тамашалап калчумун. Анан Ашыралы Айталиев бул эми мындай да, бул төкмө акын мындай эске тутуусу да күчтүү болуш керек да, анан ой чабыт аябай кенен болуш керек да, ой чабыт аябай кенен болуш керек. Анан булар баягы эле окуяны айтат, ошол эле окуя. Бирок эми көркөм деп айтса такыр эле бөлөк болуп калат да, окуя ошол эле окуя жүрүп отурат. Анан чогуу иштегенде алыскы жолдобуз, түн ичинде оюн коебуз, андан мейманканага келгиче бир 20-30 чакырым жол жүрөбүз түн үчүн. Анан эле менин жанымдагы жолдош балдарым түртөт да мени, сурасаң нарынан жазган саламгаттын историясын угалы деп. Аны мурун деле айткан. Анан а киши бир жум өткөндөн кийин унутуп калат. Анан мен айтам, ой жесте, эми жол усак, түн караңызчы. Кээ бирөө уктап атат, шофёрду үргүлөгөнсүп атат. Андан көрө нарындан жазган саламгатты өзүңүздүн оозуңуздан бир угалы деп атат балдар дегенден эле баштайт. А киши бир нерсе айтаарда, между прочим деген сөздү биринчи айтып алып баштачу да. Между прочим, нарында театрдын сезону ачылат. Барып куттуктап келесиңер деп Жапар Чабалдаев экөөбүздү жөнөтүп калды дейт. Жөнөткөндө агесте комуз жок, бир комузду беришти дейт. Комуз жок. Могу комузду
эстеликке биздин филармониядан бересиңер. Калпак жок агесте. Могу калпакты башына кийгизесиңер директорунун. Анан могул акчаны колуна бересиңер деп конверт берди дейт. Ал кезде баягы шүдүңдөп артисттин баары бизди тияка кетет деп, уйкулук таштайт деп эшиктин алдында турушат да дейт жабалактап. Чыктык дейт. Ай Кудай салбасын, баягы акчаны оңду солду чачып отуруп, экөөбүз эсибизге келсек вокзалда жүрөбүз дейт. Түн ортосу болуп калганбы? Колубузда комуз да жок дейт, калпак да жок, конверт да жок дейт. Өлдүк дедик дейт, өлдүк. Накта шерменде болдук, эмне кылабыз? Анан бирөө айтып калды дейт. Эй, азыр түнкү товар ташыган поезд кетет. Цемент ташыган балыкчыга чейин. Ошого түшө калгыла, таңгамал балыкчыга жетет, анан Кытайга керосин ташыган машинелер кумурскадай каттайт, ошого жармашып барып каласыңар дейт. Amba sementin üstüne çıkarıştı deyit. Eптеп. Sementin üstüne ötüp oturup ketip baratabız deyit. Janagı kılkıldap poyuz baratsa kılgırıp көстөн жашаккан дегенде өзүңөр элестетип көргүлөчү дейт. Сонун поюз менен барасаң эмнеге көзүңөн жашагат дейт. Тияктан семент кирип атпайбы көзүбүзгө дейт. Анан шурактап отуруп уктайбыз дейт, айла кетип. Анан эле гудок берип калды дейт. Көрсө балыкчыга кире бериш жер экен дейт. Ошол жерде акырындап токтогонсуп калат экен дейт. Түшө качтык дейт. Эми ушул жерден мен ушул жерине келген сайын жана орустардын жентельмен удачы деген сементке түшкөн жери эле элестей берет да. Күбүнүп кагындык дейт. Эле боппос сементпиз дейт. Анан эле кыйма чийме машина келип атат дейт, кол көтөрдүк дейт, анан бирөө токтоду дейт. Агесте менин ырларым чыгып, кичине элебосуна алынып, Жапар болсо дүйнөлүк фестивалда алтын медаль алып, Жапар чабалдайып болуп калганда дейт. Анан эле шофер айтты дейт, эмне кылабыз? Кабинада бир кемпир отурат баласы менен. Эгер кетебиз десеңер, тиги бочканын үстүнө отуруп алгыла, бек кармап дейт. Ошентип кетебиз дедик дейт. Баягы сементтен кийин керосин ташыган бочканын үстүнө отурдук дейт. Ал анан кетип баратабыз дейт. Агесте жол кээси топурак, кээси шагыл, кээси кум, ушинтип отуруп анан 12ден өтүп анан нарынга кирип калдык дейт. Түштүк дейт. Эмне кылабыз эми? Ары басабыз, бери басабыз дейт. Ошондо колубузга да семент сиңип калган окшойт дейт. Колубузду жууса колубуз катып калып атпайбы дейт, эле таш болуп. Анан ашыра айтат, тиги Жапарды айттым дейт, театрга кирип, эл көрүп атабыз дейт, кызыл тасыл болуп эл келип атат дейт, укмуш. Барып бир чапан тагып кел. Анан бир комуз тагып кел. Анан бир калпак тагып кел. Эметип кутулалы деп. Анан кимден сурайм дегенде Самаковго бар дедим дейт. Могу Каргаманбек Самаковдун атасы ошол жерде иштечү. Анан ошого бар эле, мен айтты десең берет деп. Анан ал кеткенден кийин эле эмнегедир башыма ой келди дейт. Тим эле бир куюлуп сонун ой обон келди дейт. Анан эле ырдап атам дейт. Аңгыча Жапар жанагыларды көтөрүп келди, чапанды кийдим, калпакты кийдим дейт. Керосин сасып, семент буруксап. Анан эле барып жасылып, Кыргыз филармониясы куттуктайт деп жасылып анан чыгып эле баягы ырдырдадым дейт. Биринчи аты сагынганда болчу дейт. Анан кийин нарындан жазган салам кат болуп, барып эле бир ырдасам эл дууле дейт, түштү дейт, айланай. Кетирбейт дейт. Дагы ырдадым да, 3 жолу ырдадым дейт. Эл тим эле нарын бүт эле нарынга жазган салам кат болуп калды дейт. Чыктык дейт. Тамагына кирдик дейт. Анан кийин эртең менен театрдын директоруна бардык дейт. Ай, эми мурун иштеп кеткен жаным баарын тааныйм да дейт. Эй, ушундай болчу, бүт жоготконбуз. Алдыгы телефонуң менен филармониянын директоруна чал. Дедик дейт, анан карап турса эле чалып алып, ай, рахмат. Ашыралы менен
Жапар келди, айланайын, нарын жарылып атат. Конвертиңди алдым, комусуңду алдык, калпагыңды кийдим. Анан эми ушундай, буларга бир 2 күн уруксат бер, ойнотуруп кетирейин. Укмуш. Эми барганда угасың дейт. Анан директор айтыптыр дейт. Сен 2 күн берсең, мен 3 күн берем, 3 күн ойноп, 5 күн ойноп келдик дейт чыгылып. Анда Бо Панфилов паркында филармония директор чакырып атат дегенде бардым дейт. Анан киргизип алып турат дейт. Эмне болду, нарынды жарып жүрөсүң, ана ырдачы дейт. Кашайып же текс келбейт дейт, же обоң келбейт дейт. 5 күн ойногондо ойнотуп таштаптырмын дейт. Жалдырап турсам эле директор сөктү дейт. Акмак, эмне кылып бардың эле аны? Сен барган эмессиң го деп эле баштады дейт. Ой, баргам мына деп эле. Анан эсиме түштү, чык эшикке дейт. Эшикке чыгып кетип эле не истей койдум дейт. Турсун Нуралиев деген байке болгон, энциклопедия деп коет. Бүт илгерки Саякбайдан бери жазган киши. Анан ошол жүргөн дейт. Анда телевидение жок, радиого жазып жүргөн дейт. Анан чуркап бардым дейт, Торсон. Ушундай десем эле, мына деп көрсөткөндө эле шак мээме кел дейт. Кайра келдим дейт. Эстедим дейт. Анан ырдап берсем, анан кол чаап, анан директор акча берип, дагы 2 күн ойнободук беле деп. Ушунун тарыхы ушул дечү. Анан кийин бул нарынан жазган саламга ар кандай варианттар болуп жүрөт да, бирок өзүнүн айтуусу боюнча ошо кезде иштегендердин баары билет ушул болчу.